Эрлан мырза, сиздин эң көп адам менен тойду алып барганыңыз канча болгон? Канча адамды алып баргансыз? Эң көп той бул жана Курманайтты алып барганмын. Курманайтта ошондо бир 25 миңден ашык киши адам келген. Сокулуктун Белек деген айылына. Жана ошо Нурмухаммед Миңбаев деген агабыз уюштурганда 2017-жылы YouTube'дан деле көрсөтө болот. Ошондо эртең менен саат иш чара 9-да башталды. Ошондон кечки 8-9-га чейин болду. Ошондо намазга гана бардым. Намазга барып келип аттым ошол жерде. Анан ошол жерден бир аз тамак ичип алып аттым. Башкалар сүйлөп атканда. Ошондо эң көп убакыт алып бардым, эң көп адамдарды башкардым. Ошондо биринчи жолу эң көп 25 миң. Ооба. Ошондо стадиондо 10 сааттан ашык сүйлөгөнүм ошол эсимде да. Аянды улам суу ичем, үнүм ичем, бирок ошого сөздөрүм алхамдулилла Аллах тааланын албетте жардамы. Эң көп алып барганым, анда кафелерде көп эле. 400, 500, 600 чоң кафелерде Кудайга шүгүр. Стандартты биздики ушул 500, 600. 500 кишини алхамдулилла кыймылдатпай алып барып кое беребиз. Шүгүр. Көндүк. Анан ошол жана 25 миңдик той алганда үйлөнүп той болгонбу же кандай иш чара болгон? Курманайт майрамы болгон. Курманайт майрамы. Анда 150дөн ашык боз үй тегилген. Байгелер кыргызча коюлган. 9 боз үй, 9 ак бозат, 9 төт, 9 бука, 9 кочкор. Байгелер ушундай чоң Куран жарышка кыздарга сеп даярдалып берилген. Куран жарыштан уткандарга ат жарыш, жөө жарыш, мындай деп Курманайт деп, ал бул ошондой эң чоң деңгээлде. Андан кийин карантин болуп кетти. Ал агалар уюштурган агаларыбыз азыр да жакшылык болсо Кудай суунда өнүктүрөбүз деп жүрүшөт. Мыкты да. Ушундай. Демек 300-400 адам болгон адамдар же 500 адам болгондор ойлонбой чала берсе болот. Семичканы чакмача. Анан бизге кызыктырган суроо, сиздин өзүңүз тоюңуз кандай өткөн? Өзүмдүн тоюм келинчегимде бир көрүп эле чоң атам менен апаларым менен үйүнө барып сурап эле таанышкандан кийин 5 мүнөт сүйлөшүп туруп 1 айдан кийин үйлөнгөнмүн. Эң кызыктуусу өзүмдүн тоюмду өзүм алып барганмын. Түшкү саат 2-ге чакырганбыз. Элдер келди. Сармерден форматта эки жака отургузсун. Баары кантип болсун, ушундай болмок беле, ой дегендер болду. Өзүм алып барган таанышым, койчай дегендер болду. Сен үйлөнүп атасың. Төрдө ата-энем отурду. Кайнатам, кайненем, өзүм ата-энем отурду. Эки жакта бөлүштү. Келинчегим кыргызча кийинип алып эле ата-энеме чай сууну ошол жерде кызмат кылды. Бизче айтканда официант эси ошондой кызмат кылып, жакшынакай кызмат кылды. Анан өзүм тамада болдум. 4-5 саат өзүм тамада болдум, ойноттурдум, элдим ага деп. Анан жакшы алхамдулилла өзүм каалагандай алып барам да. Ооба. Жуматада алдыңыз. Бул мындай башкаларда көп кездешпейт да. Өзүм тоюмду өзүм алып кое бердим. Ал тамада дос тааныштарым деле бар эле. Эми алардан кээ бирөө акчаңды аягандырсың да дешим мүмкүн комментарийде. Мага өзүм тоюмду өзүм алып барган кызыктуу болду. Жанагындай гулянка, мулянка деген болгон эмес. Накта кыргызча кылганбыз. Анан өзүмдүн инимдин тоюнда да өзүм алып баргам. Өзүм инимдин тоюнда өзүм алып баргам. Бүт кыргызча кылганбыз. Жалаң Кыргызстандан чыккан продукцияларды койгонбуз. Дасторкон үстүнө. Эмнеге дегенде, бүгүн дагы ушуну колдонушубуз керек. Кыргызстанда өзүбүздүн экономиканы көтөрүүдө тойлордун дагы мааниси чоң. Бирөөнүн тою болуш үчүн канча адам жылкы байлап отурат. Ал жылкысын байлаган канча адам буудай чөбүн өстүрүп отурат. Ал чөптү тартып келиш үчүн тракторин оңдоп отурат да. Бири-бирине байланган тойлорчу. Ошондуктан тойлорубузда колубуздан келишинче өзүбүздүн өндүрүштү, өзүбүздүн продукцияларды подарка тамак аш коебуз, ошондой кылышыбыз керек. Биздин инибиздин тоюнда да жалаң ошондой кылган. Ал тургай фуршет деп коебуз, ошол фуршетте куруттун эле 18 түрүн койгонбуз. Жана жармалар, сармай кылып ушундай. Сиздин тойдо да ошондой болду. Ошондой кылыш керек да. Машалла. Алла разы болсун. Кече мен да ошол жөнүндө досума интервью берип айттым эле, ушундай үйлөнгөндө ата-эненин уруксатын алып туруп анан кызды барып колун сураш керек. Жөн эле жанагындай кыз жигит болуп сүйлөшпөш керек. Бул десем элдер жазды. Бул анан бирөөсү жазды, аябай мындай жинime тийди да. Эме дейт, балдар үйүндө өсүп калгандар бар, ата-энеси жоктор бар. Алар каяктан сурайт? Сен ушинтип оозуңа келгенде сүйлөй бересиң деп айтты. Эми алар деле bir жыл ары сүйлөп, bir жыл бери сүйлөп, урматы жок кылып алганга эч кимдин укугу жок да. Эгер нада бу жетпей, ошол балдар үйүндө тарбиялаган тарбиячысынан уруксатын алып кетиш керек. Кыздын сый урматын өз ордуна коюш керек деп мен баса белгилеп айткым келген. Эң туура айтасыз. Кыргызстандын байлыгы, эң биринчи байлыгы бул биздин кыздарыбыз.
эң биринчи байлыгыбыз кыздарыбыз, туура айтасыз. Анан ошентип айтат да мындай кыз жигит маселеси болду да. Эми ага жакпаган ошол мен кыз жигит болуп сүйлөшүп, ары бери сүйлөп, ар жакка барып өбүп, бери жакка барып өбүп туруп анан алышым керек дегенди таңуулап атат да. Ал нерсе акмакчылык. Туура. Аны канчалагандар мага көп жазат да. Мына мен ушундай алам деп колдонуп кетти. Бирөө эмес. Күндөп жазышат. Мен ушинтип элем, эмне кылайын? Ата-энеме айтсам, ата-энем мени карабай атат. Ошол үчүн сразу ата-энеге айтып, мына бул мынтип атат, бул жазып атат дегенде, анан же ата-эне болбосо тарбиячысына, же ушундай бир жакын бир адамына айтса, тигинин да урматы өз ордуна коюлат. Assalamu alaikum урматтуу достор, мен бүгүн өзгөчө жерде турам. Likephone дүкөнү. Likephone дүкөнү бул телефондор дүкөнү. Азыр баарыбыз жактырууну жакшы көрөбүз. Like бул жактыруу, жакшы көрүү. Ошондой эле азыркы заманда биз телефонду жакшы көрөбүз. Анын ичинен iPhone телефонун аябай сүйгөндөр, жакшы көргөндөр бар. А сиздер балким акчаңыздар жок болуп кыйналып атасыздар. А сиздерге бул жак сонун мүмкүнчүлүк түзүп берип атат. Биринчиден, шарияттын негизинде принциби менен 6 айга бөлүп төлөө мөөнөтү, ошондой эле 20%дан 40%га чейин бар. Жаш эч кандай чектелбейт, 65 жашка чейин, 18 жаштан 65 жашка чейин. Болгону паспорт керек, башка эч кандай документтердин кереги жок. Бул жакка келиңиздер, сиздерди күтөбүз. Биздин адрес ГУМдун сыртында жайгашкан, мындайча айтканда, KFC дүкөнүнүн жанында.